Саламатсыңарбы, урматтуу балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбыз 7-класска кыргыз адабиятынан болмокчу. Сабактын темасы Назым Хикметтин Мажүрүмтал деген чыгармасы боюнча. Балдар, сабакты баштаардан мурда экранга жакын отуруп, конт коюп көңүл бурабыз. Анда эмесе мен силерге ар дайым кааларым эч качан жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты акындын Мажүрүмтал ырынан өмүр жана өлүм туурасындагы ой толгоолор боюнча окуп таанышабыз. Жана ырды көркөм окуу менен бирге эс тутум жөндөмдүүлүгүбүз жакшырып, сөз байлыгыбыз, сүйлөө кебибиз өсөт. Ошондой эле акылмандуулукка, адамдык сапаттарды баарынан бийик кое билүүгө, мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбияланабыз. Балдар, жаңы темага өтөрдөн мурда мен силерге суроо менен кайрылсам. Биринчи, Назым Хикмет кайсы элдин акыны жана канчанчы жылы кайсы жерде туулган? Экинчи суроом, пенденин макулуктай бир түркөйү деген ырынан кандай сабак алдыңар? Туура балдар. Демек, Назым Хикмет түрк элинин акыны. 1902 жылы Түркияда туулган. Ал эми пенденин макулуктай бир түркөйү деген классикалык үлгү ырынан чындыктын учкундарын туюп, жакшы жаманды ажыратып, жакшысын өз турмушубузда колдоно билүүгө үйрөндүк. Балдар, тактап айтканда балдар, адам үчүн адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген темада кенен түшүнүк алдык окшойт. Эмесе балдар, азыр Назым Хикметтин Мажүрүмтал деген ырына көңүл бурсак. Чагылат аккан суунун, Мажүрүмтал шактары чуудаланып, Мажүрүмтал наз менен ашкан суу, чайкайт күмүш саамайын сууган алып. Кылыч менен талдарды чаап шакка, кетти кызыл атчандар батыш жакка. Батыш жакка күн батып бара жаткан, ок жаңылды капыстан. Бир жаш атчан кушка окшоп канатка аткан, кулады аттан. Бакырбады, кеткендерди жалбарып чакырбады, башын жерден көтөрүп бир аз караң, арман толгон көз менен карап турду. Аттардын туяктарын кылактаган. Арман күн ай, арман күн атаган ат, каргып туруп ал эми кайраттанып, өбөктөбөй ак көбөк ат жалына. Ак аскерди кубалап, айгай салып, ойнота албай кылычын баштарына. Кулагында алсырап жаткан жандын, өчүп барат дүбүртү чапкандардын. Кылк-кылк этип кызарып, күн баткан жер жутуп алды каранын атчандардын. Атчандар, атчандар, кызыл атчандар, аттары шамал, куюн канатчандар, аттары шамал, канатчандар, аттары шамал,
аттары, аттары. Ömür öttü, atçандай şamal kanat, akkan suunun үнü өчтү иралдыда, дүйнө бүтүн буюлду караңгыга, жабылды кара парда, мөлтүк түн көгөргөн көзүнө анын, төгүлдү мажүрүм тал, сары чачы төгүлгөн бетине анын, барата кою тартып түн карасы, ыйлаба мажүрүм тал, ыйлабачы, ыйлаба, ыйлабачы, ыйлабачы. Анда эмесе балдар, чыгармага карата синтпейин түзүп алсак. Өмүр кандай таттуу, аянычтуу. Өмүрүбүздө жашайбыз, күрөшөбүз, үмүт кылабыз. Өмүр келечекке жашоо тартуулайт. Өмүр бул жашоо. Жыйынтыктап айтканда, жогоруда берилген ыр-саптарында кызыл атчандардын, капыстан ок жаңылып көз жумган жаш жоокердин, мажүрүм талдын жана башка адамдар менен табияттын образдары да өтө бир элестүү, символикалуу берилген. Келгиле балдар, эми Вендин диаграммасын түзүп көрөлү. Себеби чыгармада өлүм менен өмүрдүн ортосундагы карама-каршылык символикалык образ катары берилди да, балдар. Өмүр намыстын, жакшылыктын, адилеттүүлүктүн, жашоонун, келечектин жана үмүттүн символу. Ал эми өлүм жамандыктын, талоончулдуктун, зулумдуктун, адилетсиздиктин, ажалдын символу. Ал эми экөөнүн ортосунда окшоштук бул адам, башкача айтканда, жаш жоокер болуп эсептелет. Себеби жаш жоокер намыс үчүн, жакшылык, адилеттүүлүк, жашоо, келечек, үмүт үчүн күрөшүп, эрдик көрсөткөндүгү чыгармада эң сонун баяндалган. Символ же символикалык образ, балдар, адабиятта турмуштагы ар кандай кубулушту каймана маанидеги башка бир предмет, түшүнүк менен берүү же болбосо атоо болуп эсептелет. Балдар, өзүн өзү баалоо портфолиосын пайдаланып, жоопторубузду ошол портфолиого жазабыз. Биринчи, окуя кайда болду? Бул чыгармада ким жөнүндө баяндалат? Жана жаш жоокердин телмиретиктеген армандуу көз карашынан эмнени байкадыңар? Ошондой эле согуш аламатынан жалаң эле адам эмес, эмнелер да жабыр тарткан. Күмүш самайын төгүп, эмне боздоо ыйлап турат? Эмне себептен? Үйгө тапшырма: мажүрүм тал ырын жатка көркөм айтып берүү жана акындын чыгармаларында берилген көркөм поэзиялык өзгөчөлүктөрдү чыгармада мисал менен далилдеп айтып берүү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калыңар балдар.